Эми биз токтун үчүнчү аракети болгон токтун магниттик үчүнчү аракети, токтун магниттик аракети бар. Эми магнит деген сөздү мынакей баарыбыз эле билебиз. Магнит биздин турмушта көп кезигет. Мисалы магниттер, булар турактуу магниттер. Кезигет. Эми магнит талаасынын негизги магниттин аракетин биз билебиз. Магнит бул өзүнө темирден же болоттон жасалган нерселерди өзүнө аракет этип тартат. Мисалы буга жазып коеюн. Мына мисалы магнит, мынакей бул аракети мисалы темир. Анан болоттон жасалган нерселерди өзүнө тартат. Эми биз ушундай эле магнитти биз жерден казып аны жасап албастан биз аны электр тогунун жардамы менен да алсак болот. Ушул эле магниттик касиетти мында көрсөтүп коеюн. Электр тогунун жардамы менен. Эми биз кантип байкасак болот? Буну байкаш үчүн эң эле жөнөкөй мындай тажрыйба жасап көрөлү. Мына бул жерден зымды алып биз ток булагына туташтыралы. Мына бул ак булуп биздин Ж зымдан болсун. Бул жерге ачкычты коелу. Ачкычты коюп, мына бул жерге атайын зымды кичине жогору көтөрүп туруп, эми биз магнит бар же жок экендигин турмуштан, биз өзүңөр жакшы билесиңер компасты пайдаланабыз. Мына бул жерге мен сызып коеюн, мына мындай кылып туруп, мынакей компас. Биз мына ушул жерге азыр мына компастын жебесин бул жерге орнотоюн, компастын жебесин. Эми компасты билесиңер, бул жердин уюлун көрсөтүп турат. Биз азыр мынакей байкадыңар, ток жок, ачкычыбыз ачык турат. Компас келет да бул жердин уюлдарын көрсөтүп турат. Эгерде эми биз азыр бул ачкычты жапсак, могу компастын жебеси кадимкидей болуп өзүнүн багытын башка жака бурулуп өзгөрөт. Мунун себеби эмне дейсиңер? Бул жерде эч кандай турактуу магнит жок. Мунун өзгөрүшүнүн себеби бул электр тогу кайсы жерде болсо, ошо жерде магнит талаасы боло тургандыгын бизге далилдеди. Магнит талаасы. Эми ошондой эле биз мисалы турмушта эле пайдаланган мыкты деле биз электр тогунун жардамы менен магнит кылып алсак болот. Аны кандай кылабыз? Азыркыдай эле токтун булагына алып, кызылайын токтун булагын, токту алып туруп, мына бул жерге азыр биз мыкты коем дагы, ушул мыкка мен зымды ороюм. Ороп туруп, ачкычты койдук дагы. Ачкычты жаап, бир аз убакыт кармап туруп, мына бул мыкты бир аз убакыт кармап туруп, эгерде мунун астына биз жеңил, өзүнө окшогон майда темирден жасалган мыктарды алып келсек, мыктын баардыгы бул мыкка, кичинекей жеңил нерселер, темирден жасалган нерселер мыкка жабыша баштайт. Бул эмне үчүн мындай болуп калды? Себеби биз могуки мыкты, темирден жасалган мыкты биз мынакей магнит кылып алдык. Магнит болуп калды. Эми кара, биз эми ушул токтун магниттик аракетин биз кайсы жерден байкайбыз? Эми турмушта бул электр ошол токтун магниттик аракети мына биринчи жазып коеюн.
Бул эң эле негизгиси бул электр кыймылдаткычтар. Электр кыймылдаткычтар. Муну биз турмушта башкача мотор деп түшүнөбүз. Электр кыймылдаткыч кайсы жерде бар экендигин билебиз. Бул азыр үйдө ток менен иштей турган кир жуучу машиналар, сүт тарчу машина, мына ошонун баардыгында электр кыймылдаткычтар турат. Экинчи, электр өлчөөчү приборлор. Электр өлчөөчү приборлор. Булар дагы токтун магниттик аракети менен иштейт. Үчүнчүнү алып көрсөк, электр коңгуроосу. Электр коңгуроо. Бул дагы токтун магниттик аракети. Төртүнчү алсак, бул электромагнит деп коелу. Электромагниттер. Бул электромагнитти биз кантип жасайбыз? Бул электромагнитти жасаш үчүн биз зымды түз эмес, муну биз моорикиндей ороп узундугун көбөйтөбүз карагыла. Бул жерге биз эгер түз кыла турган болсок, ашып кетсе бир 10 сантиметр зымды батырсак, ороп койсок, бул жерге 1 метр зымды батырсак. Мына биз зымдын узундугун чоңойтуп алдык. Экинчиден эми магнит күчтүү болуш үчүн биз мунун ортосуна темирден жасалган өзөкчөнү салып койсок, бул магниттик талаасы, магниттик тала бир нече эсе күчөйт. Мына ошентип биз электромагнит жасайбыз дагы. Бул мисалы электромагниттер кайсы жерде? Бул автоматтар. Мына бул жерге жазып коеюн. Автомат. Автоматтар эмесе бул бул өзү иштейт. Мисалы, эгерде үйдө кайсы жерде чукултуштыруу, башкача айтканда замкание боло турган болсо, автоматтар могу электромагниттин жардамы менен күчтүү магнит пайда болот дагы, ачкычты өзүлөрү ачып токтун булагынан ажыратып жиберет. Мына ошентип карагыла, биз бүгүн силер менен токтун 3 аракетин байкадык. Өзүңөр мына байкасаңар, биринчи жылуулук аракети дагы мына бизде өтө маанилүү. Экинчи химиялык аракет дагы мына байкап атасыңар, өтө маанилүү экен бул завод, фабрикаларда. Үчүнчү магниттик аракети мына биздин ар бир үйдө, ар бирибиздин жаныбызда ушу магниттик аракети колдонулуп турат. Ошондуктан мен башында айткандай, электр тогу адам баласына аба, суу кандай керек болсо, бизге да ошондой керек экендигин түшүндүрүп кеттик.